Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Сүйүнчү президент чай сунган Ырчы Айпери Кубик кызы уултурду. Ырчы Айпери Кубик кызы көз жарып уултурду. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн инстаграмдагы баракчасы аркылуу кабарлады. Айпери баракчасына күйөөсүнүн өзүнүн улуу баласы Даяндын жана жаңы төрөлгөн нарисесинин колун сүрөткө тартып жүктөп, баяндамасына атасы, апасы Даян Раян 13 март күнү Аллахым буйруп уулду болдук. Чексиз шүгүрлөр болсун. Нарисебиздин атын ажы атам Даян экөө бири-бирине күйүмдүү бир туугандардан болсун деп уйкаштырып Раян деп ысым ыйгарды. Ыймандуу, акыл эстүү, келинчеги кең, Аллахым сүйгөн пенделеринен бири болсун деп сүйүнчү посту жазып чыкты. Көпчүлүк Ырчынын үй бүлөсүнүн кубанычын тең бөлүшүп, куттуктоолорун жаатырышууда. Ырчы 13 мартка көз жарса да официалдуу түрдө Инстаграмдын ушул учурда сүйүнчүлөп чыкты. Эске салсак, Айпери Кубик кызы кош бойлуу учурунда бийлеп Даянды көтөрүңкү маанайда жүргөн эле. Жада калса Ырчынын түшүнө президенти Сооронбай Жээнбеков кирип тамак берип чай сунган эле. Бул Акпарометр чек кейже биздин каналга жазылып жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Жылдыздуу түгөйлөр Урмат Усенов менен Неля Нуркулованын баш кошконуна 10 жыл толду. Кыргыз эстрадасынын көрүнүктүү жылдыздары жылдыздуу түгөйлөр Урмат Усенов менен Неля Нуркулованын чогуу түтүн булатып жаткандарына 10 жыл толду. Бул тууралуу Неля өзүнүн интернет баракчасы пост жазып чыкты. Ырчы үйлөнүү тоюндагы сүрөттөрүн тизмеги менен бөлүшүп, үлпөт көйнөгүн кийүү ар бир айымдын кыялы болуш керек. Бул күнү мен ичимден Кудайдан көп нерсени тилек кылдым эле. Шүгүр. Кудайга 1000 мертеме ыраазымын. Бардык аял затына мен чын жүрөгүмдөн кааларым. Ар бир үйдүн жарыгы. Очогол жүрө бериңиздер. Жаратканым баардыгыңыздарга аялдык бакыт берсин. Себеби бактылуулук аял затын ажарлуу. Боорукер сүйүктүү кылат эмеспи? 15 март той күнү 10 жыл деп кубанычы менен бөлүшкөн баяндама жазып койду. Бактылуу түгөйлөргө көпчүлүк жагымдуу каалоо тилектерин жазып калтырышууда. Эске салсак, Урмат Усенов менен Неля Нуркулова 2009 жылдын 15 мартында үлпөт тоюн өткөрүшүп, элден бат алышкан болчу. Бул Акпарометр чекиткейжи биздин каналга жазылып жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес.